Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин долбоордун көрүүчүлөрү, достор, бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, экономика илимдеринин доктору Жапаров Акылбек Үсөнбекович агай болмокчу. Агай, эфирге куш келипсиз. Саламатсызбы? Агай, бүгүнкү эфирдин темасы ушул көрсөтүлгөндөй, жогоруда көрсөтүлгөндөй, ушул Кыргыз Республикасынын экономикасы кече, бүгүн, эртең деген теманы тандап алган болчубуз. Туура. Анан агай, ушул боюнча эфирдин слайды, эфирдеги маалымат боюнча биз ушул долбоордун өздүк группаларына ошол слайдтарды буюрса эфирден кийин жеткиребиз. Жаштар толук турду маалымат ала алышат, буюрса. Рахмат, Кадырбай. Ошо мен Ошгуда, Кеуда, айтор Кыргызстандын ичинде лекция окуганда колдонгон лекциямды сизге бердик. Ошону кызыктар болгон балдарга кийин экономика менен, финансы менен, жалпы эле Кыргызстандын өнүгүшү менен кызыктар болсо, ошо лекцияны окуп чыкса, ошо лекциянын тегерегинде дагы бир жолу талкуу кылышат да. Бүгүнкү мен сиздерге сунуш кылат элем экономиканын коронавируска чейинки абалы, коронавирустун убагындагы абалы, анан коронавирустан кийинки абалы. Кече, бүгүн, эртеңде 3 бөлүк менен сүйлөшүп алсак жакшы болот эле. Анткени буга чейин биз мына бүткүл соода уюмунун мүчөсү болдук. Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик. Деп анан глобализация, адам баласынын укугу, интернет деп бир топ нерселердин баарын айтып, биз ошол жака ылайыкташтырылып, анан ошондой жашоо турмушка көнүп баратканбыз да. Эң катуу көнүп алган кыргыздар болуп калды. Анткени биз 30 жылдан бери Советтер Союзунан калган өндүрүштү жокко эсе чыгарып алдык. Бирок соода сатык аябай үйрөндүк. Бүгүн ички дүң продукциябыздын 50%га жакыны быйыл ашат деп турганбыз. Бул соода сатык анан тейлөө тармагы болуп калган. Бир 20%га чейин айыл чармасы, бир 10-15% курулуш, анан калгандарынын баары ошо. Мисалы, ошол эле туризм, IT технологиялардын баары бир 5-10%га дагы жетпеген экономикадагы өзүнүн салымы бар да. Ошондуктан биз соода сатык менен тейлөөгө аябай катуу көнүп алганбыз. Экономикабыздын 70-80% импорттон көз каранды болуп калган. Айтор, бирок утага карабастан биздин платежный баланс деп коет, биздики ал такай отрицательный болуп турчу. Соода балансы тоже отрицательный болуп турчу. Биз керектөө аркылуу үйрөнүп алганбыз. Айтор, булардын баары бул эми кечээки күн болуп калды. Биз бүгүн түшүнүп атабыз, коронавирус киргенден кийин ар бир үй бүлөдө, биздин өкмөттө дагы резерв болуш керек. Кичинекей вирус көрүнгөн бүт границанын баарын жапты. Жумуш орунунун баарын жапты. Анан тилекке каршы биздин өкмөтүбүздүн мына 2015 жылдан баштап депутат болгондон бери бюджет кодексин иштеп чыгып, өзүбүздүн депутат коллегалар менен 2016 жылы бюджеттик кодексте атайын глава киргизкенбиз, статья киргизип, өлкөнүн бюджеттик резерви. Анткени бул коронавирус болорун деле билген эмесмин, бирок 2023 жылдан баштап биздин тышкы карызыбыз кескин түрдө көбөйөт. Бир 5 жылдын ичинде биз $420 миллион жыл сайын төлөп турмакпыз. Ошого карата мен ойлодум элем 2020 жылдан баштап 2023 жылга чейин биз жок дегенде бир $500 миллион же болбосо $1 миллиард тегерегинде бюджеттик резервди биз колубузда кармашыбыз керек. Аны дагы жөн акча менен кармай бербей, күндөрдүн бөлөк алтын чыгарып аткан компаниялардын алтындарын сатып алып, алтын катары ошо резервде кармап турайлы деген сунушумду 2017 жылы эле ошол убакта президент Атамбаевга дагы сунуштаган. Анан кийинки азыркы Сооронбай Шариповичке дагы, азыр иштеп аткан премьер-министр Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке дагы айтып жүрөм. Тилекке каршы 17-18-19 жылдары болгону $500 миллион сомдон бюджеттен бөлүнүп караштырылып калган.
аны дагы ЧС катары колдонуп жок кылып ийгенбиз. Мына быйыл бюджетибизде 1 миллиард 25 миллион сом турган. Мына ошонун азыр пайдасы тийди. Биз ошонун 300дөн 500 миллион сомго чейин акчасын коронавируска күрөшүүгө каршы жибербейт, ичте жеңилдеп калдык да. Айтор Кыргыз өкмөтүнүн мына 2005-жылы мен финансы министри болуп келгенден бери эле аракет кылып жүрөм. Финансы министрлигинин өзүндө, Кыргыз өкмөтүндө 3 айлык өзүнүн чыгашаларына жете турган резерв топтошубуз керек. Мына ошондой резерв ар бир үй бүлөдө да болуш керек. Мына биздин табаларыбыздын салты боюнча күзүндө согун союп алып, кампабызга эгинибизди толтуруп алып, кыш менен жазды өткөзүп алчу элек, тилекке каршы кийим, жалаң барып магазинден сатып алганды үйрөнүп алып, азыр коронавирус келгенде бир топ кыйналдык. Ошондуктан өкмөттүн дагы резерви болчу. Анан ар бир үй бүлөнүн дагы резерви болчу. Бул түшүнүк коронавирус менен келди. Экинчи, өкмөт дагы өзүнүн чыгашасын баарын реттеп чыгыш керек. Мына 360 миң чиновник президенттен баштап акыркы мирапка чейин биз 360 миң кишини багабыз. Бюджеттин эсебинен 52 миллиард долларга зарплата кетет. Дагы 22 миллиард сомду биз ушуларды жүрүм турумуна, командировкаларына, ар кайсы чыгымдарына биз жумшайбыз. Ошондо 360 миң кишиге биз 1 миллиард доллар жумшап атабыз. Бюджетибиздин кебетеси болгону 2 миллиард доллар. Ошонун 1 миллиардын 360 миң кишиге кетиребиз дагы. Экономикага калган 6 почти миллион кишибизге биз 5 миллиард 800 миллион кишиге болгону 1 миллиард сом сатып атабыз. Бул туура эмес көрүнүш экен, көзүбүз жетти. Мына азыр 1 айдан ашык чрезвычайный положенияда иштедик. Бир топ чиновниктер, бир топ өкмөттүн структуралары кереги жок экенине көзүбүз жетти. Ошол сыяктуу биз чыгашаларды өкмөт токтотуш керек. Ар бир үй бүлөдө биз да өзүбүздүн чыгашаларыбызды токтотушубуз керек. Мисалы, ошол эле айфондордун бир үй бүлөдө бир айфон болсо, балдар сабак окуганга жетиштүү экенине көзүбүз жетип атат. Арзаныраак модели менен телефон алыш керек экенине көзүбүз жетип атат. 2-3 машинени айдабай, бир машинени колдонсок болот экен. Же болбосо бүт машинелердин баарын токтотуп койсок деле жашоо турмуш жүрө берет экенине көзүбүз жетип атат. Айтор ушундай болгон чыгашалардын баарын биз азайтып, киреше жагын бир топко ойлонушубуз керек экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына интернет аркылуу ким иштесе, үйдө туруп алып эле дүйнө жүзүнүн кайсы булуң бурчу болбосун иштегенге мүмкүнчүлүк бар экенине көзүбүз жетти. Бишкекте үйдө туруп алып эле азыр ар бир мекеме ишканаларда иштесе болот экенин ар бир кишинин көзү жетти. Мына коронавирустан кийин бир топ офис берип жүргөн компаниялар өзүнүн бизнесинен дагы аксай түшөт. Анткени көп мекеме ишканалар ушу аркылуу эстүү кишилер, интернет менен колдонгон бала чакаларыбыз, кыз келиндерибиз, алардын баары үйүндө туруп алып эшикке чыкпай эле өзүнүн иш аракеттерин кыла берсе болот. Демек, коронавирустун убагында биз жакшы ойлонушубуз керек, өзүбүздүн пландарыбызды түзүшүбүз керек. Ошол планды ишке ашырыш үчүн финансы булактардын баарын табышыбыз керек. Жана коронавирус бүткөндөн кийин ошонун баарын турмушка ашырышыбыз керек. Ал үчүн ден соолук керек, акыл эс керек, көбүрөөк китептерди окуш керек, көбүрөөк акылдуу кишилерди угуш керек, көбүрөөк пайдасы тие турган нерселер менен алек болуш керек. Ата акыркы убактарда кыргыздар эң эле көп убактысын ушакка кетирип атат. Бул биринчиси. Экинчиси, көп эле ой менен талаш, ой талашта. Ар бир киши үйдө туруп алып эле мен кыйынмын, мен кыйратам дейт. Анын ою менен кантип талашса болот? Баарынан ой күлүк да, ойду талаша албайсың. Эгерде ошол ой кагазга түшсө, план болот. Планын талашсаң болот. Эгерде ошол пландын ичинде ошол ойду турмушка ашыра турган акчанын булагы болсо, анда мындай спорить этсең болот, анализдесең болот. Анан ошону турмушка ашыра турган механизмдер болсо, кадрлар болсо, анда ошондо талаш тартыш жаралат. Талаш тартыш качан мүмкүн болот? Эгерде адам баласынын билими болсо, ошонун экинчи тажрыйбасы болсо, анан акыл эси ордунда болсо, талашса болот. Ата бизде бар эле Facebook'тагыдай болуп калды да, менин оюм боюнча бул акмак, мен жакшы деп айта албайт, бирок тигил акмак дегенди жакшы.
Өзүм эмне кылып аткан менен иши жок. Ошондуктан көбүрөөк эле интернетте ушундай ушактарга алаксыбай, андан көрө англис тилин үйрөнгүлө. Мына интернет менен колдонуп бир топ программаларды түзгөндү үйрөнгүлө. Интернет аркылуу өзүңүздүн жумушуңарды, өзүңөрдүн акыл эсиңерди бөлөк-бөлөккө тартуулаганды үйрөнгүлө. Өзүңөрдүн болгон билимиңерди, тажрыйбаңарды көрсөтө билгиле. Мына азыр ошону менен алек болушубуз керек. Ал эми өкмөттүн болсо парламенттин эң чоң милдеттеринин бири турат. Азыр экономикабыз кескин түрдө ылдый түшүп баратат. Эгерде самолетто элестете турган болсок, самолетто уштуруу алдында 2 киши бар азыр бизде, президент менен премьер. Буюрса биринчи этап Балтанка болот, баарыбыз эле самолеттордо учканбыз. Гроза, Балтанка, Ремень Тагангла дегенде ошондой нерседен кичинекейден өтүп баратабыз. Бирок астыда эми бул самолетто турулуш керек. Самолеттун ичинде ылдыйга түшүп, элди бага турган бизнесмендер бар, салык төлөөчүлөр бар. Ошолорду аман эсен жерге жеткириш керек, аларды ишке чыгарыш керек. Коронавирусту жок экенин далилдегенден кийин аларды эми жумушун кайра оталдырып жандандырыш үчүн жекеле кредиттерди 3 айга чоюп койбостон буларга жеңилдетилген кредиттерди беришибиз керек. Доллар менен 1%-ын тегерегинде, сом менен 5%-ын тегерегинде. Ан үчүн мамлекетте мүмкүнчүлүктөр бар. Мен азыр кат жүзүндө премьер-министр менен президентке дагы жөнөтүп атам. Жакында парламентте дагы ошол экелерди алып чыгам. Биздин ошо бюджеттик өлкөнүн резервине $500 миллион каяктан табабыз. Анын булактарын баарын жазып койдум. Анан Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун $260 миллион 15-жылы ошол убактагы президент Россияга калтырып койгон ВТБ банкына. Ошону сөзсүз түрдө алып келишибиз керек Кыргызстанга. Эгерде жок деген 3%-дан 5%га чейин бир жылдык доходу болгондо, аякта бир $300-320 миллион бүгүнкү күнү болуш керек деп мен эсептеп атам. Анан мына былтыр биринчи январда Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан кайра мурунку таратылган кредиттерден $80 миллион келди. Ал жерде дагы айтор бир $500 миллион биздин акчаларыбыз бар. Мына бүгүн экономиканы сактаганга, жумшаганга. Ошондуктан $1 миллиард булактарын көрсөтүп бердим. Ушул $1 миллиард биз сарпташыбыз керек. Улуттук банк чочулаган үчүн валютанын курсу кескин түрдө көтөрүлүп кетет деп. Тең акчасын $500 миллион импорттан сатып келе турганын баарын доллар менен кредит беришибиз керек. Ал эми Кыргызстандын ичинде пайдалана турган акчанын баарын тең сом менен беришибиз керек. Эгерде ушул эки акчаларды жакынкы 6-8 айдын ичинде турмушка киргизип алсак, анда экономика биринчиден ылдыйга түшкөнүн токтотот. Экинчиден бул бутуна турат дагы, андан ары астыга жылып кете берет да. Оруста эми терминдер бар экономикада, разогрев экономики деп коет. Эгерде ушинтип от салып, отко бензин чачып, экономикага ушинтип акча бермей десек, биздин кийинки акыбалдарыбыз өтө эле оор болуп калат. Мен 2008-жылдан бери айтып жүрөм, дүйнө жүзүндө экономикага керек акчаны программа количественного смягчения деп коюп, Американын федеральный резервный системасы, Япониянын улуттук банкы, азыр мына Россиянын банктары экономикада кимге акчага муктаж болсо, ошонун баарын берип атышат. Биз ошондой программаны да Кыргызстанда ачтырышыбыз керек. Эгерде бул саясат болбой турган болсо, анда жекеле экономика коркунучта эмес. Анткени салыкчылар иштебесе, салык төлөй турган бизнесмендер иштебесе, жумушчу орундар жок болсо, салык келбей калса, анда саясий, анан социалдык дагы толкундоолор болот. Кичинекей адам баласынын балдары чырылдап ыйлап турса, ата энеси бир топ кыжалат. Бул дагы бир жолу, дагы бир чоң социалдык толкундоолорго алып келиши мүмкүн. Ошондуктан алдын ала ушунун баарын жасашыбыз керек. Буга дагы акыл эстүү биздин жаштарыбыз дагы, акыл эс ордундагы биздин акылдарыбыз дагы биригип алып, бири-бирибизди колдоп, өкмөт менен азыр мына президентти колдоп, мыйзамга баш ийип, биз азыр тартип менен анан бири-бирибизди жөлөп таяоо менен гана астыга жыла алабыз. Бири-бирибизди жаман, бири-бирибизге подношко койгондон эч кандай пайдасы жок. Анан дагы бир чоң булакты көрүп турам, бул легализация теневой экономики.
бүгүнкү күнү Начкомстат биздин официалдуу органыбыз 25%, айрым эксперттер 50%га чейин деп атат. Жана биздин соода саттыгынан тейлөө дегенибиз ички дүң продукциябыздын 50%-ын түзгөнү менен аз эле салык төлөбөт. Мына бүгүнкүдөн коронавирустан чыккандан кийин биз баарыбыз тең салык төлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Мына айрым жаштар берип жүрөт, сиз өкмөттү иштеп жүрүп, анан эмне үчүн сиздин колуңузда байлыктар бар деп. Акыркы 5 жылдын ичинде эле менин үй бүлөм 680 миллион сом салык төлөдү. Бүт бизнесмендердин баары салык төлөгөндү үйрөнүшкөн. Өткөн президент дагы мына кылмыш ишин козгойбуз деп мага аракет кылышканда, ушу атайын укук коргоо органдары, фискалдык органдар анализдеп көрсө, биздин үй бүлөнүн фирмасы, мен келинчегим иштеген фирма эң көп салык төлөгөндөрдүн катарында экен. Ошондон кийин көп катуу наездер дагы токтоду десем болот. Бирок Кыргызстанда бүт баары салык төлөгөндү үйрөнбөсөк, анда кийинки келечегибиз чатак. Ошол эле Армения мына 8-9 жылдары 1 миллиард долларга азыр өзүнүн кирешесин көбөйттү. Азыр 3 миллиард доллар киреше чогулду. Өзүнүн территориясы болгон Ош областында эле 3 миллион 600 миң кишиси эле бар да. Ал эми Грузиядагы салык төлөгөндү бүт элдин баарына үйрөтүп, фискализацияны жасап, азыр мына 4 миллион калкы бар, биздин территориянын тең эле бар. Мына грузиндер дагы бүгүнкү күнү 5 миллиард доллар менен салыгын чогойто алып атышат. Ошондуктан азыр баарын тең бир моментте жасашыбыз керек. Дерегулирование экономики деп коет. Мен министр экономика болуп турган кезде Doing Business деген рейтинг боюнча 99-нчу экенбиз да, мен бирок барып иштей баштадым. Кийин бир жылдан кийин биз 42-нчи орунду алганбыз. Ошо 42-нчи орунду алгандын себебинен дерегулирование экономики деп коет. Мисалы, курулуш компаниялар бирдемени курам десе, өзүнүн өкмөткө кайрылган кагаздарынан мен курганга уруксат алам деген 365 күн кетип атат. Мен бир жылдын ичинде 148 күндөн кийин өкмөт уруксат кагаздарын баарын алып иштегенге шарт түзүп берди. Приемка кылып атканда мурун 26 киши кол койсо, кийин 3 эле киши кол коюп калды да. Ушундай реформалар менен биз астыга жыла баштаганбыз. Элекке каршы бүгүн кайра 80ден мындай түшүп кетип калды. Бирок ошо дерегулирование деп коет, жакынкы 8 айдын ичинде бир да текшерүүнүн баарын токтотушубуз керек. Керек болсо кылмыш ишин козголгон текшерүүлөрдүн баарын да токтотушубуз керек. Мына 2008 жылы кризис болуп келгенде мен атайын ошондо указ чыгартып, министр экономика катары бүт текшертүүнүн баарын бир жылга тыйганбыз. Прокуратурадагы, МВДдагы, счетный палата, финансовый полиция бирөө да текшерген. Ошо 2008 жылдын доходун карап көрсөңүздөр 42%га өскөн. Салык төлөөчүлөрдү текшербей эле өзүлөрү 42%га салыкты өстүргөн да. Мына ушундай кадамдарга жакын арада биз баарыбыз барышыбыз керек. Эгерде ушу айтып аткан акыл эстүү кишилердин, экономисттердин, биздин тажрыйбасы бар ишкерлерибиздин айткан акыл сөздөрүн топтоп турмушка бирдиктүү күч менен иш аракет кылсак, мен ойлоп атам, биз жеңебиз. Мына кыргыз элинин баары айтып атышкан, аябай свободаны жакшы көрөт, эч качан баш ийбейт, порядокко деп атты эле. Мына коронавирус келип, баарыбыз баш ийип, президент айтканды кылып, өкмөт айтканды кылып, буюрса оорунун жеңил жагынан Кудай берип, ошондон жеңилирээк чыгып баратабыз. Сөзсүз түрдө арабыздан өтүп кеткендер да болуп атат. Аларга дагы бир топ кайгырып атабыз, аларга көңүл айтып атабыз. Бирок бөлөк өлкөлөргө салыштырмалуу биздики эми Кудайга шүгүр дешкен. Эгерде мындан ары дагы биз эми врачтар айтканды уга турган болсок, мен ойлоп атам, иште жеңилирээкинен өтүп кетет белек деген ой пикирди да. Эми мен айта эле бербейин, сиздердин сурооңуздар болсо мен дагы жооп берейин. Агай, негизинен бир топ жакшы маалыматтарды айта кеттиңиз. Негизи бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү ушул экономикалык абалыбыз ушул коронавируска чейинки кандай болчу, коронавирустан кийинки абал кандай болот деп маалыкат отурган мезгилде жакшы бир информация алалык деп ойлойм. Агай, айта кетсеңиз, дагы бир азыркы көпчүлүгүнүн суроолору ушул негизинен ушул
биздин долбоорго келген эл өкүлдөрүнүн ушул депутаттарга берилген суроолордун дээрлик көпчүлүгү ушул сырттагы мигранттар тууралуу болууда. Азыр дагы ушул бизге келген суроонун бирин окуйын. Ушул Россиядагы деги эле ушул азыр сырт жактагы ушул пандемияга байланыштуу өлкөгө кире албай жаткан мигранттар тууралуу же болбосо аларды алып келүү боюнча жогорку кеңеште кандай иш аракеттер болууда айтайын дегеним, ушул самолет жибересиздерби же кандай кылабыз, ушул боюнча дагы ушул көрүүчүлөргө айта кетсеңиз. Анан сиздин дагы бир түшүнүк программасына барып сүйлөгөн сөзүңүздү дагы ушул көрүүчүлөргө айта кетейин. Ушул самолетту алып келүүгө баардыгыбыз ушул 120 депутаттын баардыгыбыз занимать этмекпизби, аны чечип коюу бир эле адамдын, бир эле органдын иши деп айта кеттиңиз. Ошол боюнча дагы көрүүчүлөргө толугураак маалымат бере кетсеңиз. Эми муну премьер-министр, транспорт министри бар. Ошого тапшырма берилди. Аэропорт Манас менен ошол жактагы авиакомпаниялар чакырып туруп чечип эле кое турган нерсе. Муну өтө саясатташтырып ишти. Бирок тилекке каршы бизден эле Кыргызстандан бул көз каранды болгон жери жок. Ар бир мамлекет өзүнүн эрежелеринин баарын киргизип алган. Анан самолет бир эле мамлекеттен учуп чыгып Кыргызстанга конбойт экен. Ошончо кайсы мамлекеттен өтсө ар биринен макулдугун алыш керек. Айрым мамлекеттер болсо ар бир региондон макулдук алыш керек. Ошондуктан ушундай бир топ тоскоолдуктар болуп атты. Бирок кичинеден баары келип атат. Бул бир жак. Самолет менен келе турган. Экинчи чоң жагдайы. Тилекке каршы Кыргызстанда дагы азыр жумуш орундары өтө тартыш болот. Жумуш орундары дагы азаят. Ошон үчүн мен айтып атам, азыр коронавирус менен күрөшүп, ар бир адамдын ден соолугуна кантип күрөшүп атса, өкмөт ар бир жумуш орунга ошончолук жанталашып күрөшүш керек. Ошондуктан мен сунуш кылып атам, Кыргыз өкмөтүнө дагы азыркы күнү эң эле көп биздин жарандарыбыздын баары Россияда. Россиядан 1 миллиард рубль менен кредит алып, Сбербанкка аркылуу биздин жарандарга, эгерде биздин паспортту көрсөтө турган болсо, ошол жердеги биздин консулдар, биздин посол, ошонун тизмектеринин баарын тизмектеп, чын эле биздин жарандар экенине көзү жетсе, анда мына биздин Кыргызстандын ичинде айылдан анан РСК банк 100 000 рубльга чейин залогу жок кыйналгандарга кредит бергенди жакшыраак мындай өздөштүрүп баратабыз. Мына ошондойлорго, аэропортто тургандарга, билет менен алып уча тургандарга, ошол жактан жумуш орну жок болуп калган биздин жарандарга ушундай механизм менен Сбербанк аркылуу 100 000 рубльга чейин алар суд алабы, кредит алабы, проценти жок. Проценттердин баарын Кыргыз өкмөтү өзүнүн мойнуна алып, ошол ретинде жардамды түздөн-түз көрсөтө башташыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бүт ушу Россияда жашап аткан көп биздикилер жашаган шаарлардын баарында биз соода сатык комплекстерин, ошол эки жерде биздин атайын логистикалык борборлорду түзгөнгө Орусиядан канча акча керек болсо рубль менен ошончо акча алып курушубуз керек. Анан Кыргызстандан товарларды ошол жака жеткизип, биздин Кыргыздын жарандары аркылуу сатып, аларга дагы жаңы жумуш орундарды сактап калууга, жаңы жумуш орунду түзүүгө чоң бир программаны иштетип турмушка ашырып ийишибиз керек. Бул жеке эле Россия менен эле эмес, ошол эле Турция менен. Турциянын акчасы менен, лирасы менен дагы кредит алыш керек. Азыр кредит алгандан коркпош керек. Азыр кредитти алыш керек, бирок бүт баарын бизнес проектлерге жумшаш. Саясий проектлерге эмес, биз жалаң бизнес проектлерге жумшап, жумуш орундарды Турцияда болобу, Казакстанда болобу, Россияда болобу сактап калганга аракет кылыш. Мына азыр ошол жака көбүрөөк күчтүү жумшашыбыз керек да. Канчалык кыйын болсо дагы чыдап, Россиядан жумуш тапканга бачымыраак болот. Кыйыныраак, бирок бачымыраак. Аякта жумуш экономикасы ордуна биздикине караганда бир топ алды күчтүү өлкө, Казакстан дагы ошондой. Ошондуктан аяктан жумушту тапканга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар да. Кыргызстанга келгенде бул аябай чектелди. Жумушчу орундар жок десе. Дагы бир суроо бергим келип турат. Той болот, тойдун эртеси да болот деген сөз бар эмеспи? Анан эми ушул дүйнөнү айтпайлы, ушул өзүбүздүн өлкөнү айтсак, карантинден кийин буюрса бул илдеттен бошотуубуз менен биздин өлкө
арылгандан кийинки экономикалык кризис, экономикалык абалыбыз кандай учурду башынан өткөрөт же эмне күтүп турат? Ошол боюнча дагы оюңузду айта кетсеңиз. Өтө катуу кыйынчылыктар күтүп турат. Мен айтып кетпедимби азыр биздин бүт керектөөлөрүбүз, керек болсо тамак ашыбызды, кийимибизди, анан экономикадагы керек чийки заттардын баарын тең бир 70-80%ын чет мамлекеттен алып келип калганбыз. Чегаранын баары жабык. Жана соода саттык менен алек болгон ичкидин продукциябыздын 50%ын түзгөн. Мына мисалы эле ошо Дордой, бери айтканда 150 000 киши иштейт деп атат. Ара айтсак бир 200 000 кишиге чейин камсыз кылып жүргөн Дордой, кара суу базарлары, алардын баары жабык турат. Ал кишилердин соода саттыгын жылдырып ийиш үчүн биз таможняны түп тамыры менен оңдошубуз керек. Жанагындай кредиттерди көбүрөөк беришибиз керек. Бөлөк мамлекеттердей кылып, Армения, Грузиядай кылып, биз 45 мүнөттүн ичинде кайсы товар келбесин, ошону учетко алып, сырт жакка чыгарып ийе турган. Бүт иш аракеттерибизди жумшап, базарларды ишке аракетке киргизбесек, кичине кыйыныраак болуп калат да. Айтор азыр өкмөт катуу жардам бербесе, өзүң менен өзүңөр боло бергиле деп, мындай четке туруп ала турган болсо, анда биздин экономикабыз өтө татаал нерселерди күтүп турат да. Мен ошондуктан айтып атам, жанагы $1 миллиард ресурстарды бир 6 ай, 8 айдын ичинде элге таратып ийбесек, элдер өтө кыйналат. Бүт банк системасындагы мурун биз болгон мыйзамдын баарын кабыл алып берип койгонбуз. Залогу болсо, банктардын баары бизнес эмне кылып атыптыр карабай эле акча бере берген да. Мисалы үйү $10,000 турса, $5,000 кредитке берип коюшат. Эмне кылып атат, баш оорубайт. Анткени бизнесмендин колунан келбей калса, үйүн алат да сатып ийет. Анан өзүнүн пайдасын да көрөт, акчасын да ордуна келтирип алат. Мына ушундай саясат менен коронавируска чейин жашап келгенбиз. Ал эми коронавирустан кийин болсо, кимдин сата турган мүмкүнчүлүгү бар, контрактысы бар. Эмне чыгарса дагы, коон бышырабы, жылкы багабы, же болбосо сүт өндүрөбү, ким сатып алам деген контрактысы болсо, акча керек десе, ошонун баарын акча беришибиз керек. Ансыз болбойт. Мына ошол саясатты банктар да өзгөртүш керек. Бул саясат биздин ислам принциптерине, финансылык ислам принциптерине өтө жакын келет. Банктардын баары кескин түрдүү ислам принципине өтө албаса дагы, ушул экиндей нерселерди өтүш керек да. Ар бир бизнесмен менен чогуу отуруп, ошонун рисктеринин баарын санап, пайда алып келе турган, рынок сбыты ала турган, ошондой проекттердин баарын азыр канча көлөмдө болсо ошончо акча беришибиз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, өкмөт өзү. Мен эми акча таппай калдым деп эле өзү токтоп туруп калбаш керек. Эң чоң экономикадагы оюнчу бул өкмөт. $2 миллиард сарптайт да, чогултат, анан сарптайт. Эгерде ошо өзүнүн сатып алууларын кескин түрдө азайтып ийсе, капиталдык салымдарын кескин түрдө азайтып ийсе, анда бүт экономика солгундайт. Ошондуктан биз 2019 жылдын көрсөткүчтөрүн алып калышыбыз керек. Андан ылдый чүпөшүбүз керек дагы, өкмөт өзү көбүрөөк акчаны экономикага салыш. Бул эми кытайлыктарда дагы, Японияда дагы өзүнүн философиялары бар. Алар кризис деген сөздү бир иероглиф менен белгилеп коюшат. Бул бирөөнүн бүткөнү, бирок жаңынын жаралышы. Конец и начало дегенди бир эле иероглиф киргизет. Ошондуктан эми финансисттер айтып, ночь не может длиться вечно. Бул кыйынчылыктар өтөт, бирок ошо келаткан таңга баарыбыз жакшылап даярданышыбыз керек. Негизинен агай туура айтасыз. Жакшыны деле жаман десе, акыр түбү жаманга барып кеп келет. Жаманды деле жакшы десе, бир күнү барып жакшы жакка түзөлөт деген сөз бар эмеспи? Азыркы эми болбойт деп ушул өлкөнү же болбосо элдин психологиясына мындай туура эмес терс сөздөрдү айтуудан алыс болуп, көпчүлүк учурда ушул азыркы социалдык тармактарда негатив нерселер көбөйүп турат да агай. Мындайча айтканда, жарандык журналисттердин өтө көбөйүп кеткенине байланыштуу кээ бирки фейк маалыматтар дагы чыгып, ошол илдеттен улам өлкөдө мындай кырдаал пайда болду, өлкөдө мындай кырдаал пайда болду деп, негизинен ушул сиз айткандай чыныгы кадрлардан же чыныгы ошол тармактын адистеринен жооп алууга азыркы элдин мындай же барып
жоғалған мүмкіншілігі жоқпу, же елдер өздері қалашпайбы, айтор қарапайым халық өздері қалаған, же болбосо өздерінің деңгейіне, же өзінің ойындағындай жиынтықты шығарып отырат да. Бул эми тилекке каршы журналист деген сөздү баары тең эле оңойлуктан көрүп алышты. Мен журналист катары, бирок өзүбүздүн коллега катары Карабеков Абай Жабаевич менен 5 жыл чогуу болуп калдым. Мен ал кишинин иликтөөлөрүн байкадым да. Ал биринчи фактыларды далилдеп, карап көрүп, тарыхты анализдеп, бүгүнкү эмне болуп аткандардын баарын бышыктап фактылар менен. Анан келечекке прогноз берет эле. Азыр эми ар бир киши ушул Инстаграмга, Фейсбукка чыгалы эле өзүнчө журналист. Эми элдин оозунда элек жактап коет экен, бирок ар бир киши илгери мындай бир айылда куда сөөктөшүп атканда ким көбүрөөк арак ичсе, ким тентек болсо, ошолорду айылдан чыгарып ийип, өлөк жакка конокко жиберип ийип, чырлардын баарын кичине узатып, андан кийин конок-соноктосуп, анан кайра куда сөөктү кетирип ийишти да. Азыркы болсо ошол эки чыр сала тургандар, билими тайкы, бирок тажрыйбасы жок, бирок өзүнүн оюнда. Бери дегенде Манас, ары дегенде президент, баарын билген киши болуп аткандан кийин ошо өзүнүн оюн мактай албай, бирок бирөөнү жамандап, сындабайт, жамандайт. Анан өзүнүн талибин дагы көрсөткөн учурлардын баары аябай көп кездешип атат. Ошондуктан мен айтат элем, илгери эле айтып коюшкан, эгерде караван ар бир үргөн итке токтой бере турган болсо, эч качан караван өзүнүн максатына жетпейт эле да. Мен жаштарга кайрылып кетет элем. Улам билим алган сайын, улам тажрыйба топтогон сайын, улам өзүңөргө мындай зрелость деп коет, анан возраст келе баштайт. Ошо болгон сайын адам баласынын көз карашы дагы, коррекция зрения болуш керек да. Сен жаман жакты карай берсең эле, бул жаман жак менен эле кете бересиң. Жаман улам эле сага жабыша берет. Ушак айтсаң, ушак сага жабыша берет. Жакшыларга жанашып кете берсең, биздин айырнелерибиз, чоңоталарыбыз такай ушинтип өзлөрүнө, балдарына бата берчү эле да, жакшы менен жанашып кетет. Ошондуктан көп эле Facebook менен анан интернетти ушакта окуп тура бербестен, балким жакшы бир китепти окуганды үйрөнүш керек. Анализ кылганды үйрөнүш керек, жазганды үйрөнүш керек. Өзүңөрдүн бир өнөрүңүздөрдү аябай катуу өркүндөтүш керек. Ошол өнөр менен элге тааныш керек. Мына эл жигитке 40 өнөр артык кылат деп коет, бирок биз капитализм куруп атканда жок дегенде бир өнөрдү башынан аягына чейин өздөштүрүп алышты. Азыр карасаңыздар, Facebook'ta кинорежиссер экономиканы сөйлөп атат. Чабан болсо, президент менен премьер парламентти сөйлөп атат. Айтор баш айланып адашып кетти элдин баарыныкы тең да. Кыргыз элинде топосту топосчу бакчы, койду койчуну бакчы, уйду уйчу бакчы деген, жылкыны жылкычы бакчы. Орустарда бир эле сөз бар, пастух деп. Бизде ар бир малга жараша өзүнчө бир адамдын кыялы болуш керек, ошонун кесипи болуш керек, анан ошондой гана профессиясы болуш керек деген илгертеден берген салттан биз баш тарта баштадык. Бул туура эмес. Facebook. Ошондуктан ошондой көп кишилердин баары мындай орустар айтып коет, неудачник деп. Алар удачаны өзүнө чакыра албай атат, анткени жалаң ушул жаман жакты гана энсеңе берет, кишилердин жаман жагын гана көрө берет. Анан эми эгерде ошентип турган болсоң, анда ошо жолго түшүп кеткениң деп, балким ошон үчүн дагы жол көп ачылбай атат. Агай, дагы бир кызыктуу суроо бергим келип турат. Ушул көпчүлүк элдин суроосу боюнча, элдин ушул эл өкүлдөрүнө бергиси келип жүргөн суроолордун бирин мен сизге узатууну туура көрүп турам. Агай, азыркы өлкөдөгү экономика ушундай кыйын кырдаалга кептелгенде, бардык эле ушул өткөндү айтып, мындай кеткенди катын кубаттан болуп, ушул эскенин тамырын чукуйбу же өткөн менен же өткөндү айтуу менен бүгүнкү экономиканы оңдогонго мүмкүнчүлүк барбы? Айтор ошол мамлекеттен сырткары издөөдө болгон Шадиев, Бакиев сыяктуу чиновниктерди мамлекетке кайтарып, же мындай онго
кайрылыппы же ошолордун элге кылган ишинен кийин ушул мамлекетке элге мындай компенсация төлөтүү же болбосо мамлекетке кайтарып мүлкүн толук турдуу мамлекеттин эсебинен өткөрүүгө кандай мүмкүнчүлүк бар? Азыр элдин бардыгын кызыктырган суроолордун бири ушул агай. Эми бул биринчиден сот өзүнүн чечимин чыгарыш керек. Мурунку президент Бакиев Курманбек боюнча сот өзүнүн чечимдерин чыгарган. Алардын тууган уругу боюнча дагы, баласы боюнча дагы соттун эми чечимдерин ишке ашырыш керек. Аны сиздин же менин колуман келбейт. Бул үчүн атайын генералдык прокуратура бар, ички иштер министрлиги, финансылык разведка деп ал бар. Анан тышкы иштер боюнча министрлик бар. Ушулардын баары ушу боюнча иштеш керек. Ар бир өзүнүн кесибин тагатташ керек. Ал эми Аскар Алимбаев боюнча соттун чечимдери чыккан, анан Кыргызстандагы болгон мүлктөрү боюнча чечимдер ишке ашып атат. Калгандары боюнча мен жакшы билбейт экенмин. Негизинен эле өткөн боюнча биз мына баягы Саакашвили дагы өзүнүн ойлорун айтып атат. Биз өтө эле өткөн менен жашаганды жакшы көрөт экенбиз. Мен бир Германиядан келген профессор досум бар. Көп келип кетип турат, Кыргызстанда политехникалык институтта дагы сабак берет. Ошол киши айтат, мен кыргыздарды түшүнө баштадым дейт. Эмне болуп кетти десем, сиздер мындай народ сказочный экенсиңер дейт. Же өткөн менен жашайт экенсиңер, же келечек менен жашайт экенсиңер. Бүгүнкү жумуш менен, бүгүнкү турмуш менен такыр жашабайт экенсиңер. Өткөндөн биз эми сабак алышыбыз керек. Сабак алып, азыр мен айтып атпаймын. Мына фискализацияны өткөзүп, легализация кылып, Кыргызстандын ичинде мындан ары күмөн санаган байлыктар болбош керек. Эгерде ошондой системаны кура турган болсок, анда эч ким күнөө санабай калат. Жок, биз өткөн менен эле жашап эле, өткөндү чукуп эле, бүгүнкү күн менен эч ким менен мындай жакшы ой пикири болбогону көп жакшы көрүнүштөрдөн эмес. Мына биз 2005-жылы 1-революция кылганда мен ошондо штабтын башкаруучусу болгом. Мен кээде оппозицияда болуп калам, кээде позицияда болуп калам эки жагында. Ошондо биз атайын Данияр Үсөнов, Азимбек Анаркулов чөкө атайын чет мамлекеттен бир компанияны табышкан. Ошо чет мамлекеттен компанияны Акаевдин мүлк дүйнөсүн иштейбиз деп. Ошондо мен айткам, биздин прокуратурада инглиз тилин билген, финразведкада, же болбосо финполицияда иштеген 5-6 балабызды жандарына кошойлу. Анткени чет мамлекеттик компания ошонун мүлкүн таап туруп, мүлктүн ээсине сунуш кылат. Же мен сенин өкмөтүңө айтайынбы, же сен мага акча бересиңби деп экөө сүйлөшүп коет. Кийин эчтеке тукпай калабыз десем, мен укпай коюшкан. Чын эле кийин натыйжасы чыкпай койду. Сиздер мен экөөбүз билишибиз керек. Тилекке каршы эки президентибизден эки өлкөдө жашап атышат. Алар кедей жашаган жери жок. Алардын бирок мүлктөрүн, акчаларын аныктап, тактап туруп, азыркы иштеп аткан бийлик, азыркы ошолор жашап аткан бийликтегилерге фактыларды сунуш кылса, балким алардын дүйнө мүлкүн кайра бергенге мажбур болот беле дейм. Агай, негизинен жакшы маектер болууда, жакшы сөздөр айтылууда. Биздин эфирибиз негизинен ушул жаштарга мындай мотивациялык таризде болгондуктан эми ушул калган бөлүктө ушул жаштар тууралуу жакшы бир сөздөрдү сүйлөсөк, агай мен дагы бир нерсени айткым келип турат. Негизинен бүгүнкү күндө жаштарда мындай кадр маселеси бар да. Анан кадр маселеси келгенде ушул жаштарда мындай көпчүлүгүбүз айтабыз, мындай жакшы кадрлар жок десе, дээрлик ушундай болуп атат депчи. Анан эми бардык нерсе жана балыктагы башынан деген сыяктуу жакшы кадрлар бар, балким алар көзгө көрүнбөй чыгаттыр. Азыр эми сенин таанышың, сенин үкөң, сенин кудаң, сенин кошунаң деген нерсе күчөп кетпеди өлкөдө. Ошого мындай жаштарды жыл сайын мындай кадр тандоодобу же мындай кадрларды өстүрүп чыгаруудагы ушундай бир катар мындай өзүнүн кесибинин мыкты адистери ушундай өздөрүнүн жолун тандаган айрым бир мыкты жаш кадрларды дагы мындай тажрыйба берүү максатында ушундай жаныңыздарда жүрөбү же ошолорго мындай жол көрсөтөсүздөрбү? Ошол кадр маселеси боюнча дагы мындай
оюңузду айтсаңыз, мындай жаштарга жакшы болмок. Эми ар бир кишинин өзүнөн эле. Мисалы мына бир эки чоң министрликти мен жетектедим. Экономика министрлигин, финансы министрлигин, эки министрликти бириктирип дагы жетектеп отурдум. Мен силерге госслужбанын структурасын айтып берейин. Bir 40%ga жакын азыр пенсияга даярданып калышты. 30% жана сиз айткандай тааныш иштеп. Бирок 30% бүгүнкү иштеп аткан, өлкөнү иштетип аткандар бүт акыл эстүү, жөндөмдүү, профессионал балдар жана кыздар. Жана ошондой кишилерди издейбиз өзүбүз. Тааныш менен аркылуу эмес, ошо ким иштейт деп ар бир жетекчи издейт да. Мына мен өзүм жөнөкөй инспектордон биринчи вице-премьерге чейин жеттим. Bir de ступеньканы кое берген жерим жок. Мени бирөө мага жардам берип, бирөө түрткүлөп, бирөө алып барып койгон жери жок. Бир да жумушка бүт баары суранып, анан барып мен иштеп бердим. Бирок өзүм айылдан өскөм, Кочкордон. 40 лет ВЛКСМдан өстүм. Школабыз бар эле. 1986-жылы атам каза болуп калган. 6 бир тууганбыз да, эң улуусу мен. Менден улуу байкемде бирөөлөр бар болгон, анан үйдө улуусу мен болгондуктан biz баарын үйлөнтүп, жайлантып, образование дагы бердик. Кочкордон мына шаарга келдик. Ушул деңгээлге чейин жеттик. Бул ар бир кишинин өзүнөн да. Эгерде иштейм десең, аракет кылсаң, сен астыга жыласың. А эгерде сен сүйлөгөндөн башка эчтекени билбесең, сен мисалы карьера кылам десең, госслужбада. Сен өзүңдүн оюңду кагазга так жазганды билишиң керек. Эгерде өзүңдүн оюңду так жазганды билбесең, анда сен өзүңдүн начальнигиңдин оюн таптакыр эле кантип кагазга жаздыра аласың. Кагазга өзүңдүн оюңду түшүрүп алып, анан кагазды ыйлатканды, кагазды ырдатканды билбесең, сен эч качан чиновник боло албайсың. Ошондуктан жанагы окуу кыла деп атканым ошо да. Мен бүгүнкү күнү мына политехникалык институту бүтүргөм. Бир дагы түк алган жокмун. Ленинский стипендиант менен бүтүргөм. Андан кийин мына финансылык академияны бүтүрдүм. Анан юридический академияны бүтүрдүм. Азыр ошо юридический академиянын ректору менен чогуу Канат Керезбекович менен чогуу биз депутатпыз. Азыр теология боюнча дагы бир жакшы вузду таппай атам, ушу окуу жайды таап, анан ошондо окуйун деп атам да. Эгерде адам баласы окуп турбаса, ал эч кимге кереги жок. Ошондуктан ар бир кишинин өзүнөн да иштеш керек, жүрүш керек. Мына менин жардамчыларымдын бири Марлай Мамыталиев да сиздерде конок болгон экен. Азыр мен чогуу депутат болду. Мен такай тамашалап коем, ал айдан Марат Абдыразаковичтен дагы Ахмат Келдибековдон дагы өтө турган бир кадр даярдадым. Бул Марлен Мамыталиев деп коем. Анан азыр Токмоктун мэри эле, азыр эми шайлоого кетип калды. Ал дагы менин жардамчым. Мына ал дагы жардамчым ошо эркинде астыга жылды. Мына азыркы Санжар Турдокожоевич деген биздин экономика министри, менин орун басарым бар болчу. Азыр министр болду. Артем Новиков деген менин жардамчым эле, консультант жумушка алган, ал мына министр экономика болуп, азыр премьер-министрдин советниги. Дастан Загоевду Госкомитет по информационным технологиям председатель болуп жүрөт. Мен ошону 2012-жылы жумушка алгам. Азыр мына билеген комитетте башкарып 2 жылдан бери президент менен чогуу цифровизацияда жүрөт. Айтор мен ушул эркинде көзгө илинген, идиреги бар жакшы балдар менен иштешкенди, командага чогултуп алып, топтоп жүргөндү аябай жакшы көрөм. Бир топ балдардын келечеги астыда турат, социалдык лифт деп коет. Ошол эркинде лифттерди түзүп бериш үчүн жана депутаттар тааныш билиштин балдары эмес, ушул эркинде балдарды алып, өзүнө жардамчы кылып алып, 1-2 жыл тарбиялап, анан өстүрүп ийсе абдан жакшы болот эле. Мына ошону буйрутайын, адам баласынын өзүнөн. Эгерде ар бир жигит кыз өсөм деген мына жумасына бир жолу бир китепти окуп, полкасына акырын коюп койсо жакшы болот эле. Анткени мына биз 45-50ге чейин жок дегенде айына бир 2 китеп окучу элек, 50дөн кийин айына эптеп 1 китеп окуп калдык. Возраст деген өзүнүкүн өзүн алат экен. Ошондуктан жаш кезинен баштап илимге, таалимге жумуш кылыш керек, аракет кылыш керек. Саясий чоң эмелерге катышыш керек, шайлоолорго катышыш керек. Шайлоолордо волонтердо болуп катышыш керек, кандидатта болуп катышыш керек, тажрыйба, опыт алыш керек.
Биз эгерде сиздердин жаныңыздарда ошентип өсүп өнөмдөгөн балдар, кыздар боло турган болсо, мен аларга мындай тарбия бергенге, акыл насаамды айтканга даярмын. Мына 2013 жылдан 15 жылга чейин мен Ошгууда бир 10га жакын лекция окудум. Азыр ошо Ошгууну бүткөн балдардын далайы муниципалдык службаларда жүрүшөт, госслужбада жүрөт. Биздин парламентте азыр помощник болуп жүрүшөт. Мен баарына, мен өзүмдүн студенттерим баарына жакшынакай рекомендацияларды берем. Асты чет мамлекеттеги фирмаларга иштеп атышат. Калгандары Кыргызстанда иштеп атат. Мен ойлоп атам, эгерде астыга максат коюп коюп, ушак менен алек болбой, иман жолуна түшүп алып, ата энесин урматтап, бирок жакшылык менен кете бере турган болсо, астыга кете берет адам баласы. Бирок эми балдар, жаштар билишиңер керек, тепкичтен канчалык ойдо көтөрүлгөн сайын достор азыраак болот, душман көбүрөөк болот. Ага дагы бышып жетиш керек. Агай, азыркы айткан сөзүңүздөн дагы бир нерсени айтайын. Негизинен Ош шаарында өздөрүнүн мындай корч ойлорун айткан позициясы, өзүнүн позициясын так билген активисттерден учубуз кур эмес. Буюрса агай өлкө ушундай кыйын кырдаалдан арылган мезгилде ушул Ош шаарына келсеңиз, жаштар чогулалы дагы бир күнү жакшы бир коомдук угуу, дискуссия кылалы дагы, сиздин мындай жакшы бир лекцияңызды дагы бир жолу уксак жакшы болмок агай. Бирок мен сиздерге дагы бир мисал келтирип берейин. Дастан Бекешев деген депутатыбыз бар. Мен министр экономика болуп барсам, ушундай саат 10дон кийин кетип баратсам, караңгы мындай свет араң күйүп аткан жерде бирөө отуруп алып компьютер иштеп атат да. Очки кийип алып. Анан мен токтогондо кабинетине кирип барып, "Бай жигитим, эмне караңгыда очки кийип алгансың?" десем, "Байке, мен көрбөйм" дейт. Анан онда эмне кылып отурасың компьютерде? Десем, сиз задание бербедиңиз, эртең менен 8ге чейин служебный записка жазып алып кел дептирсиз. Анан мен ошону жазып атам. Заводил гана десем, жок. Начальник управления гана десем, жок. Жалгыз өзү отуруп алып жазып атат. Мына ушул баланын кийин байкасам, Славян университетин жалаң 5ке бүткөн жигит экен. Красный диплом менен бүттү. Мен аны заведующий отдел кылдым, Минэконом. Андан кийин начальник управления кылдым. Андан кийин Арнамис партия аркылуу депутат кылдым. Азыр байкасаңыздар, өзү көрбөйт, бирок биздин депутаттарга кайрылып кээде айтат, мен өзүм аябай жаман болом да. Ушу келген мыйзамды окубайсыңарбы дейт. Эмне окуп атасыңар? Эми тилекке каршы Алла Таала ушундай жаратып коюптур. Эки көз жок болсо дагы ушунчалык көп окуйт. Даярданат. Азыр айрым учурларда мага дагы акыл үйрөтө баштады. Экинчи созурду бүтөйүн деп калды да. Анан правда келип, акыл берсем кечирип коюңуз, мен кызылгандуулук кылып коюптурмун деп, обязательно сессия бүткөндөн да келип кетет. Бирок мына эгерде ушул бала өз. Кийин мен депутат болгондон кийин билдим, ал казак экен. Автобиографиясын Центр избиркомго тапшырып атканда карасам, казак экен да. Анан сөзсүз түрдө эле бир тууган урук болуп, кошуна колон кудай сөөк болуп эле анан чоңоет дегенден алыс болушуңар керек. Эки созур депутат болду. Мен ойлоп атам, эң астыңкы депутаттардын бири болуп жүрөт. Иштөө боюнча дагы, изилдөөнү боюнча, изденүү боюнча дагы бул абдан бир ташалган кишилердин бири да. Мына ушундай бир топ жаштарды астыга сүрөп жүрөбүз. Биз сиздерди сүрөгөнгө дагы даярбыз. Рахмат агай, ошол буюрса ушул илдеттен толук түрдө кутулганда сиздин жардамчыңыз ушул Эрнес Садырбеков мырза менен жакшы байланышалы дагы. Ош шаарында ушундай бир жакшы бир жаштардын форумун бу негизинде ушул жаштарды колдоо ишин өткөрсөк өтө жакшы болмок агай. Мына мен Ошко тойго чакырып алган күнү да мен түшкө чейин лекция окуйм да. Бир университеттерге барганга аракет кылам. Совещание конференция болуп калса түштөн кийин калып калып, сиздердей болгон жаш жигиттер менен жолугуп, алар менен бир жакшы дискуссия кылганды жакшы көрөм да. Негизи эле надо дерзать да. Астыга чоң максаттарды коюп, бизде эми жалаң эле саясат менен алек боло бербей, өлкөнүн келечеги менен дагы, өлкөнү сактап калуу менен дагы сиздер аракет кылышыңыздар керек. Агай, ушул эфирибиз дагы бир топ убакыт өтүп соңуна жакындап калды. Ушул дагы бир жаштар туурасында дагы бир нерсени сурайын агай. Негизинен бул мотивациялык эфир болгондуктан азыр сизге ушул
5 минуттық уақыт беребиз. Биз тараптан же көрүүчүлөр тараптан эч кандай суроо болбойт. Болгону ушул 5 минуттун ичинде ушул өзүңүздүн жаштарга болгон кеп кеңешиңизди, насаатыңызды, жакшы бир ийгиликтүү сөздөрүңүз менен бөлүшө кетсеңиз, андан соң эфирибизди жыйынтыксак агай. Хорошо, урматтуу жаштар. Эми жанатан бери көп отуруп калдык, бирок мына оң колду көтөрүп коеюн, бул киреше. Ушуну эсиңиздерден такыр чыгарбаңыз, бул күчтүүрөөк, көбүрөөк киреше табыш керек. Сол кол мына бул чыгаша. Азыраак мындай кылып чыгаша кыласыздар, значит ортодо көбүрөөк акча калып калат. Акча кайсыл үйгө келет? Кайсыл үйдө уютку болсо ошол жерге келип турат. Анан силер тапкан акчаны эле күн сайын жоготуп ийсеңиздер, анда акча келбейт үйгө. Айранды уютуп атканда деле уютку керек, ошон үчүн уютку үйдө болуп туруш керек. Анан эркектер унутпаңыздар, силер кирешесиңер, кирешени көп алып келиңер. Силер чыгашага көп киришпегиле. Чыгаша бул биздин кыз келиндерибиздики, биздин апаларыбыздын милдети да. Анан бирок чыгашаны кимдер аткарат? Өкмөттүн структурасында бул финансы министри. Анан финансы министри үйдө келинчегиң болгондон кийин жанагынтип уютку болуп турса, өзүнүн акчасын сарамжалдуу пайдалана турган болсо, анда акча үйгө топтолот. Эркек киши болсо көбүрөөк кирешени алып келгенди ойлонуш керек. Мына эгерде ошол ретинде турмушту кура турган болсоңуздар, кийин өлкөнү жетектесеңер дагы көбүрөөк жумуш орунду түзүп, көбүрөөк киреше алып келе турган нерселер менен алек боло турган болсоңуздар, анда жакшы болот эле да. Так ар бир үй бүлөдө ошол ретинде иман болсун, рызкы ынтымак болсун. Баарыңыздар аман эсен болуңуздар, коронавирустан Кудай жеңилинен берип өтүп кеттиңиздер. Ийгилик каалайм баарыңызга. Негизинен иш адамды эмес, адам ишти көрккө бөлөйт деген сөзгө дагы бир жолу ынандык агай. Айтайын дегенибиз, жакшы башчы келсе элди түзөтөт дегендей, жакшы башчы келсе кошуунду коштоп баштап, ага бир көз болуп, ага бир жетекчи болот деген жакшы бир кыргыз элдин сөздөрү бар. Негизинен агай жаштардын, өлкөнүн, жалпы кыргыз элинин бүгүнкү кырдаалына кайдыгер карабай биздин эфирге келип бергениңиз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем агай. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз, буюрса ушул илдеттен эсен-аман кутулсак, сөзсүз түрдө ушул жаштар менен эл өкүлдөрүнүн сиздин өзүңүздүн дагы мындай жеке жолугушууңузду, жеке лекцияларыңызды өткөрөбүз деген үмүттөмүн. Рахмат. Görüşкөнгө чейин. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыз.